Жауапқа байланысты сұрақ жоқ өтсек болады. Оң жақта, сол жақта микрофондарды кезектешіп, изданияны айтып, ана сұрауға бересіздер. Менің ең алғашқы сұрағым күріштің ең сұрағын Айсұлу бежеңізге. Айсұлу жай полуфиналда сіз беттеш аяқтаған соң кезеңізде қармап жатқаныңызда бары азыр бұл киімін шешіп жиынтықтап салабы деп аябай қорқу сезіміндегі эмоцияларды тартып анан бардығының қызыққан сұраусы Айсұлу Құлыбекова Лос-Анджелесте 28 жылы болтырчу Париж Олимпиадаға қатысышабы деген сұрауда. Ошо суроо анан дагы бир суроо, сиз баягы жаракатыңызды кайсы убакта алдыңыз эле ошол боюнча бир аз кыска маалымат бериңизби? Рахмат. Ал учурда чынын айтсам, азыр деле мындай сүйүнүп, жеңиштин байгенин өздөрүнүн даамын тартып, ошонун бүгүнкү күндө коло байгенин рахатын алып атам десем болот. Мен ойлогом ушул Олимпиада оюндарына күрөшпөй да каламбы деп. Анткени ушул бир айга жетпеген убакыт калганда тиземен жаракат алып калдым. Бул боковая связка үзүлүп кетти. Ошондуктан мен ойлогом болчумун күрөшө албай каламбы, убакыт жетпей калат го деп. Бирок мен деле өзүм деле таң калып атам, өзүмө да таң калып атам. Ушундай состоянияда туруп толо байге алып келген бул мага аябагандай чоң мындай сыймык десем болот. Баратканда эч кимге айткан жокпуз. Анан өткөндө ушул бизди Садыр Нуркожоевич узатып аткан кезде мен шынаны чечип, ошондо мындай басып баштадым. Шынасы жок, күчкө салып эле, таңып ороп эле, машыгып деле, чын айтсам толугу менен болгон жок. Эми ал учурда мен толугу менен иштей алган жокмун. Ошого байланыштуу бирок мындай ичимде болгон ишенич кетпей атты. Мындай медаль алам деген үмүт болуп атты. Анан ушул коло байгеги бизге буйруктур. Бул коло байге дагы аябагандай чоң байге десем болот. Эми албетте өзүм алтын алабыз деп, мен ойлойм баардык спортчунун баардыгы эле алтын алабыз деп барган болчу. Баардыгы аракетин, болгон аракетин кылышты. Мамлекет тарабынан баардык шарттар, мүмкүнчүлүк баардыгы түзүлүп берди. Анан мисалы Рио Олимпиадан алганда бир да медальга жетпей келгенбиз. Бүгүн 6 медаль келип атат. Бул аябагандай чоң жетишкендик. Демек, ар бир Токиого алганда, Токиодон кийин улам сайын медальдын дагы саны көбөйүп атат деп мен ойлойм. Сапаты да көбөйөт. Ошондуктан баардык спортчуларды, учурдан пайдаланып спортчулардын баардыгын куттуктайм, машыктыруучуларды куттуктайм. Анан жанагы килемдин үстүндө ушундай чарчаптырмын. Мен күрөшө турган экинчи күнгө дагы өзүмдү жыйнап, мысленно денемди мынтип отуруп алып, 6 мүнөткө чыдап коелу, чыдайлы деп тиземди денем менен сүйлөшүп, баарын мындай алдап десем болот. Анан ал учурда демек мен ушундай чарчап аттым. Баардыгы айтышты, сен ушул жыйынтык кылабы, борцовкасын чечеби деп. Ал учурда чын айтайын, мен чарчаганыман эч кандай ой деле болгон жок. Мен ушул медальга жеткенибизге ыраазы болуп эле азыркы учурда да чарчап атам. Мен ойлойм 1 айбы же 3 айбы, жарым жылбы мага убакыт керек. Мен өзүм ойлонушум керек. Өзүм эс алып алгандан кийин мен мындай туура жооп айта алам деп айтам да. Негизи эле эмки 2028 жылкы Олимпиада оюндарында мындан жакшы натыйжа көрсөтүш үчүн, алтын байгеге жетиш үчүн кандай иш аракеттерди жасаш керек? Анан кийин диетолог, психолог жетпей жатат деп айтылды да, ошолор жумушка тартылабы? Андан сырткары дагы кийинки. Рахмат, ооба, бул эми психолог, диетолог деп азыр аябай неме болуп кеттик. Буюрса кийинки 28 жылкы Олимпиада оюндарына бүгүнкү күндөн баштап, Акжол деле өзү айтты го, бүгүндөн баштап аябай талкка эмгек кылам деди. Биз дагы спорт департаменти тарабынан, Олимпийский комитет тарабынан дагы могул Париж Олимпиадасында кетирген каталыштыктарды эске алуу менен, мамлекеттин колдоосу менен буюрса дайындыктарды көрөбүз. Анан ошол эле диетолог, психологдор жөнүндө айта кетсек, бул ар бир машыктыруучу, ар бир башкы
улук машыктыруучулар бул спортсмендерге спортсмендердин ичинен ийне жибине чейин биле турган агайлар да. Анан буларга диетологдор келет дагы, булар бир эле программаны түзүп берет, бирок бул тренировочный процессте окуу машыгуу жыйындарында булар айлап жүрүшөт, соревнованияларга жүрүшөт. Анан аларды коштоп ошол эле психологдор, ошол эле диетологдор жүрө албайт да. Анан бир программаны берип коет да, бул жерде ар кандай учурлар пайда болуп калат. Кээ бир жерден мындай агайлардын өзлөрүнүн программасы бар да, 1 жылга программа коюлат. Анан кийинки олимпийский циклда 4 жылдык программаны коюшат да, ошол программа менен машыктыруучулар иштеш башташат да. Анан бул жерде деле психолог, диетологдордун деле кажети жок да. Бул ар бир агай, ар бир спортчунун өзүнүн кандай ич керек, кандай нагрузка кылыш керек, кандай тарбиялаш, кандай подгон кылыш керек, кандай настрой бериш керек, бул ар бир агай. Анан ошондой эле жеке машыктыруучулар ушул өзлөрүнүн устаттарын ийне жибине чейин билет да. Айбек мырза, сизге ошол эле суроону бере кетейин. Негизи бул Кыргызстанда күрөш эң алдыңкы спорт экенин дайыма байге менен келери талашсыз. Эч кандай сергендай сиздин деңгээлиңизде андай келбейт, бирок ошол эле учурда бул Олимпиада оюндары башка спорттун түрлөрүнөн дагы мындай кыргыз спортчулары ийгиликке жете аларын көрсөттү да. Мисалы үчүн ошол эле Денис Петрашов, марафончу кызы Сардана Трофимова да 96 атлеттин арасынан 14-орунда келген. Ушул жака дагы көңүл бурулабы, анализ кылынабы? Бул биз өзүбүздүн мындай айтканда приоритеттүү деп ушул спорттун түрлөрүн башынан эле камсыз келтабыз. Буларга биз үмүт өткөнбүз, бир күнү ушундай чоң ийгиликтерге жетишет деп. Ал биз ошол эле жеңил атлетикага, ошол эле бокска, дзюдого биз көңүл бурбасак, анда биз күрөштүн түрүн эле артка сүрө бермекпиз да. Биз бүт эле спортту биз бирок ушул приоритет коюп койгонбуз. Биздин ушул мына кыргыз элинин мүмкүнчүлүгүн көрүп, ошол спорттордон мына буюрса эртеби кечпи ийгиликтерге жетет деген үмүт менен биз сүрөп келгенбиз. Мына бүгүнкү баарыңыздар күбө болдуңар. Париж олимпиадасында ошол эле сууда сүзүүчүлөрүбүз, ошол эле жеңил атлетикадан, бокстан мындай болбогондой бул тарыхтын барагына жазыла турган ийгиликтерге жеттик да. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, урматтуу машыктыруучулар. Менин суроом бокс боюнча башкы машыктыруучу Данияр Төлөгөн уулуна, Мунарбек Сейитбек уулуна, өзбекстандык машыктыруучу секундант болду. Ал кимдин демилгеси менен болду? Сиз сурандыңызбы же болбосо ал өзү эле жардам берүүнү кааладыбы? Жалпы бокс боюнча биздин олимпиададагы жыйынтык боюнча айтып кетсеңиз. Албетте, Өзбекстан тренерине мен главный тренермен негизи өкөз достук мамиледебиз да, Өзбекстанда. Ошол барып негизи Айбек мырза агайыбыз чогуу чыгарышмады, бирок башында Айбек мырзанын аккредитациясы жок болчу да. Ошон үчүн мен Өзбекстан тренерине барып, ошол баланы сурадым. Ал Өзбекстан старший тренер болуп иштейт ошол жерде. Аны сураганда ал сразу сөзсү макул деп менен ошо чыгарышып жүрдү да. Финалга чейин, андан кийин уже аккредитацияны алганда Айбек мырзабыз чогуу чыгарышты. Ар бир спортчуда беттешке чыгаардын астында волнение болот. Олимпийский чемпион болобу, чемпион бир болобу. Ар бир спортчу ошону өзү күйүп кетпей, тескерисинче мен жеңе алам, мен колумдан келет деп Аллахтан жардам сурап, наоборот, жеңгенге ичкирип үйгөш керек. Спасибо. Шашылмаков суроо. Буга чейин сиз күнүлүк күрөш уюмуна комментарий интервью берип жатып, ошол Олимпиада оюндары жыйынтыкталгандан кийин 67 кг салмакта деген сөздөрүңүз бар. Анан бул ушул Париждеги Олимпиада боюнча жарым финалдагы беттеш боюнча анализ жасадыңызбы? Формада менен беттешкенде кандай кайсы мүмкүнчүлүктү коюп ийдим деп мындай тренерлериңизден сүйлөшсөңүз керек да. Анан эң башкысы кийинки Олимпиадага кайсы салмакта барасыз? Өтөсүзбү 60-та салмакта 62-ге? Буюрса, мен ойлоп жаткам. Париж олимпиадасынан Кудайым буюрса алтын утуп, эгер утсам 67 салмакка ойлонбой өтөм деген тилекке каршы 3-үчүнчү орунду алдым. Кудайга шүгүр. Эми мен өзүмдүн күрөштөрүмө анализ жазап жатам. Толугу менен жазап бүтө элекмин. Биз агайлар менен
чогуу биргеликте тренировкаларга барып бардыгын сүйлөшүп эмне ката кетти, каталардын үстүнөн иштеп ушундай анализ жасайбыз. Анан кийин ошодон кийин ушу салмак тууралуу дагы агайлар менен терең толугураак сүйлөшүп чечип анан кийин ошо жообун айтам. Пока чече элекмин. Менин суроом Мунарбек Сейитбек уулуна болмокчу. Сиз Кыргызстандын тарыхында бокс боюнча мындай эң дүңгүрөтүп тарых жараттып атасыз дагы. Анан белдешип атканда өзбек мушкерин жеңүүгө бир эле кадам жетпегендей көрүндү да. Анан сиздин оюңузча сизге эмне жетишпеди? Анан жаныңызда жеке машыктыруучуңуз болбогону сиздин ошол белдешип беттешиңизге таасир эттиби? Assalamu alaikum. Sizin sorunuzga qanday desem, Özbek muşkeri менен мен болушунча эле аракет кылдым жеңишке. Жеңемде баргам өзү. Аны көрдүңүздөр, мени Мушташбай качып туруп алды. Агайым болсо дагы жакшы болмок, бирок Данияр агай деле жакшы алып жатты да. Мындай эч кыйынчылык болгон жок. Башынан баштап эле настроюбуз биринчи орунду алып, Кыргызстанга мындай өтө кубанычтуу мындай жаңылык менен келгибиз келген да. Бирок күмүшкө дагы Кудайга шүгүр, Аллах Таала тагдырыңа эмне жазса, ал сусуз келет да. Ошого күмүш жазылган экен. Рахмат чоң. Мен федерация жетекчилерине суроо бергим деп атат. Министр сизге. Негизи эле Аял Лазарев ушул Олимпиада оюндарында өзүнүн салмагында карьерасын жыйынтыктады. Андан сырткары дагы балким кийинки Олимпиада оюндарына башка спортчуларыбыз дагы катышпай калышы мүмкүн. Алардын артында балбандар барбы же биз ушул эркин күрөштүн оор салмакты унутуп кое берсек болобу? Эми аял менен сүйлөшүп атабыз. Себеби мындай да, азыр мына көрбөдүңүздөр, 42 жашта жанагы Лопес 5-жолу Олимпиаданы утпады. Анан оор салмактарда негизи күрөштө бул көпкө чейин күрөшчү. Анан азыр да ойлонуп атам дейт. Кудай буйрса. Анан как раз кийинки Олимпиада ошо 42 жашка чыгып калат. Анан тем более бүгүн аябай жакшы мотивация болду. Жакшы сыйлыктарды алды. Өзүнүн желаниясы бар. Ошол торжестводан кийин сүйлөштүм да, эми кандай деп ойлоп атасың десем, андагы ойлонойн деп атат. Кудай буйрса дагы көрөбүз. Эми бирок кыргыз балбандарыбыз бар азыр мына жаш өсүп аткан балдардын баарын көрүп атпайсыздар. 15, 17, 20 жаштагы балдарыбыз бар. Ошол именно оор салмактарда мына Азиянын чемпиондору болуп келип атышат. Дүйнөлүк чемпионаттар мына азыр биздики башталат ошол жаш балдардыкы. То есть баягы резервте балдар бар. Анан дагы мына Олимпиада бул эми 4 жылдык цикл деп атпайбызбы? Жакшылап дагы мына кетирген катачылыктардын көбүн азыр баардыгын НОК менен национальный улуттук Олимпиада комитети менен департамент менен чогулуп өзүнчө эле дагы анализдеп сүйлөшүп, кайсы жактарынан кемчиликтер кетти, мындан да жакшы результат болот эле деген дагы биздин өзүбүздүн ойлорубуз бар ар бирибизде. Ошолордун баардыгын учитывать этип туруп, анан дагы мына 4 жылдан баталия өтүп кетет. Баталия өзү ачык. Мына кече эле Токиодон Олимпиададан келгенде мына Айсулуу ак жолдорду тосуп алып аттык, мына азыр Париж Олимпиадасы бүтүп дагы тосуп атабыз. Америкада боло турган Олимпиада деле мына баталия болуп келет убакытчы. Ошол убакыттын ичинде балдарыбыз, жаш балдарыбыз өйдө өсүп калат. Планировать эткөн мына тренерлердин дагы өзлөрүнүн пландары бар. Самый главный спортто мына федерация, департамент, улуттук олимпиада комитеттин ортосунда ынтымак болсо, биргелешип, мына биз ушу олимпиадада ушул бир немеде баарыбыз чогуу ушул жумуштарды алып бардык. Ошонун негизинде мындай жакшы результаттарга жетишип келдик деп ойлойм. Жоғарман менен үзүргө бир кичинекей суроо берип атат. Үзүр анан жоғарман ак жол мурдакы бир күрөшкө чыккандай дымагы бар,
кайратыңар сол мындай сезилип калды да. Себеп дегенде ошол адаптация болбой калды, жана саат айырмасы силерге таасир тийгиздиби же болбосо ошол тамак ашы начар болду, өзүм дагы ошол тамак ашынан кийин бир аз өзүм жакшы сезе албай калдым деген пикирди айтып эле. Дайындык аябай жакшы болчу. Тамак аш боюнча ал жака баргандан кийин, Олимпиадага баргандан кийин ушу тамак аш боюнча соцсеттерде аябай эмелер, талкуулар көбөйүп кетти. Эми ал жакта Америка жеген тамакты деле биз жеп атабыз. Башка баардык жана жакта Олимпиадага барган баардык спортчулар жеп аткан тамакты деле биз жеп атабыз. Алар жатып аткан жерге биз жатып атабыз. Баардыгыбызга ошолой бирдей. Анан жанагы туура эмес дагы видеолор да таркап кетти. Ошолор боюнча айтып кетмекчимин. Бул жакта чемпионат Азия өткөндө ар бир бала өзүнө вестен кийин өзүнө жаккан тамактарын алып, ушу разделкадан мисалы күрөшкө чейинки убакытта аралык болот, ошол убакта тамактанчу убакыт болот. Ошол видеону бул жакта Кыргызстанда, Азияда болгондо тартылган видео экен. Ошону Олимпиада деп киргизип атышат. Бул жаңылыштык. Ооба, Кыргызстандан ар бир эле спортсмен ал жака барып ал жактын тамагын сразу эле жеп көнүп кете албайбыз. Ашказаныбызга балким жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүбүз менен кошо өзүбүзгө жаккан тамак аштарды ала барабыз. Ошондой эле ал жактан тамактан эч кандай проблема болгон жок. Биздин биякта даже врачтарыбыз ал жака барып тобуктон шорпа жасап берип, ошондой бизди көп эле багып атты. Аны айтпай кетсек болбойт. Төрт саат ал жак кеч бизден. Мен ойлойм, саат ал жакта сааттан деле кеткен жок. Психологиялык жактан дагы мындай басым көп болот экен, ошого да туруштук бериш керек экен. Биз агайлар менен дагы талкуулап тренировка учурунда эмнеден ката кетти, аналардын баарын анализ этип, Кудай буйрса катанын үстүнөн иштейбиз. Келе жаткан асылдагы чемпионат Азияларга, чемпионат мираларга, келе жаткан Олимпиада оюндарына жакшы Кудай буйрса дайындык менен дагы опыт жыйнатып, жакшы дайындык менен барып, ушу Кыргызстанга алтын медаль алып келебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Жана спорт департаментинен негизи эле биз билебиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мисалы Денис Петрушев канча жылдан бери Олимпиадага барып келет, бирок Кыргызстанда талапка жооп бере тургандай стандарттык бассейн жок. Ушул жактарын имараттарды салууга барбы азыр пландар? Чоңоркор. Ооба, бул жакшы суроо болду. Бокс федерациясы дагы бүгүнкү күнгө чейин ушул тарыхы бар федерациялардын бири. Бул дүйнө чемпионаттарында байгелүү орундарга, ошондой эле жаштар арасында дүйнө чемпиондору бар, Азия чемпиондору бар. Анан залдар боюнча дагы азыр федерациянын вице-президенттери, президенттери жер маселесин чечишти. Буюрса 2 гектарга жер чечилип, ал жерге жакын аранын ичинде академия бокса салынат. Кудай буюрса ошонун пландары, эскиздери бар чийилип, уже даярдыктарды көрүп атышат. Анан бассейн болсо, бизде союздан бери калган дворец спортубуз бар. Ошондо олимпиадалык стандарттагы союздун курама командасы тренировка кылган 50 метрлик бассейн бар болчу. Бул бассейн 2007 жылга чейин өзү иштеп, анан 2007 жылдан бери белгисиз себептер менен бүгүнкү күнгө чейин жарыксыз болуп калган. Бул бассейнди кайра ордуна келтириш үчүн өтө көп каражаттар керек экен. Ал жерге биз жеке ишкерлерди, жеке инвесторлорду дагы тартып иш аракеттерди көрдүк. Бирок бүгүнкү күнгө чейин дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыркы учурда Садыр Нуркожоевич дагы тапшырмаларды берген. Азыр ошол жер маселесин чечип, азыр инвесторлорду тартуу максатында жол алып барып атабыз. Бул жакын арада мына өзүңүздөргө маалым болгондо азыр стадиондордун баары оңдоо түзөө иштеринен өтүп атат. Жаңыланып атат, жаңы стадиондор, спорт залдар салынып атат. Жакын арада эле ушул күрөш түрлөрүнө, грек-рим менен эркин күрөш түрүнө дагы
ушул заманбап спорт зал салынат, жер маселеси чечилди. Буюрса проектилер дагы уже иштелип атат, жакын арада салынат. Буюрса бассейн дагы буюрса бүтүп калат да.